депутаттар, урматтуу төрага. Мен бүгүн дагы 10 минут суранып атам. Добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, депутат Султанбай Абдрашидович Айжигитов 10 минут сурап атат. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 19 каршы жок, каршы 5, бары 24, катал 73. Сөз жок сизге бүгүн дагы. 4-чү микрофон. Бул аябай жаман белги да. Өтө жаман белги. Бул эмнени айтып атат? Бизде мыйзам чыгаруу бийлик бутагы толугу менен узурпация болуп калыптыр да. Өтө жаман көрүнүш. Жакшылык алып келбейт. Анан биздин практически парламент жок экенин айтып атат да бул. Анан берде карабайсың 73 киши эме болгон катталган, катышканы 24 эле. Ошол 24 катышкандын 19-у мага добуш берип атат, берсин деп. 5 эле каршы чыгып атат. Ошол катышкандардын азыр шайлоодагы эле катышкандардын эле арасында болуп атпайбы? Бар эме менен эле. Президенттин шайлоо, жогорку кеңеш шайлоолор ошону канча катышса ошону эле бүтүрүп коюп атпайсыңарбы? А эмнеге берде 24 кишиден 19-у мага добуш берип атса, отмена кылып атасыңар? Туура эмес да. Ошол туура эмес да, бул силер вообще практически парламентти жок кылып салдыңар да уже. Парламент жок эсе. Өтө жаман көрүнүш. Бул жакшылык алып келбейт. Рахмат, Султанбай Абдрашидович, бираз сабырдуулук кылсаңыз, сиз аксакалсыз. Бүгүн орозо күндө жалган айтуунун кереги жок. Бул жерде 24 киши отурган жок, 50ден ашык киши отурат. Бирден санасаңыз болот. Эми ушунун баардыгын коомчулукка сүйлөсөңүз, коомчулук ойлойт, эл ойлойт. Айжигитов туура айтып атат деп сөз бербейт де, сизге мен сөз берип атам. Бир жол бербей койгон жокмун. Көпчүлүк менен чечилип атат. Бул бир. Экинчиси, парламент жок болсо анда эмнеге отурасыз бул жерде? Парламент бар үчүн отурасыз бул жерде. Бул эки. Үчүнчүсү, кече айтып атасыз, уятыңыздар жок экен, бетиңиздер жок экен. Парламентте отурган депутаттардын уяты да бар, бети да бар, акылы да бар. Анчалык эми сөздө эле сүйлөй бербеш керек да. Мен мындай сабырдуулукка чакырып атам. Демек сиз бүгүн ошондой акыбалда болуп атасыз. Бүгүн мына чек ара маселеси башка боюнча бул жерде кыргыз элинин парламенттин бир эле тилеги бар. Ушул чек ара маселеси батыраак чечилип, бүгүн кол коюлуп, элибизде тынчтык болсун, аймакта тынчтык болсун, өнүгүп өсөйлү деген. Анан эми чыгып алып эле сүйлөй берсеңиз сиздики эп эмес да, Султанбай Абдрашидович. Өзүңүз аксакалсыз, эми кичине парламентке көпчүлүккө баш ийиңиз. Нотариалдык контор деп атасыз. Нотариалдык контор болсо анда бул жерде эмнеге добуш берип отурасыз? Нотариалдык контордо бир кабинетте отуруп алып иштейт ал жерде. Жакшы билесиз. Бул жерде элге керектүү мыйзамдар өз убагында кабыл алынып атат. Экономиканы өстүрө турган, мамлекеттин тагдыры чечиле турган бийик трибуна. Анан сизге сөз бербей койсо эле мындай болбойт, Султанбай Абдрашидович. Кечирип коесуз. Мен сизге кайра сөз берип атам. Сөз бербейсиңер дейсиз. Эгерде мен сөз бербесем, сиз күнүгө 2-3 жолу чыгып сүйлөбөйт элеңиз. Парламенттин көпчүлүктүн чечими бул. Мына дагы бир жолу сөз берейин сизге. 4-чү микрофон. Урматтуу төрага. Мен граница жөнүндө сүйлөбөймүн. Сиз дагы эле граница жөнүндө айтып атасыз. Мен фракциядан чыгарылганымдын жөнүндө өзүм пикиримди айтып коеюн деп атам. Айтып бербейсиз ошол жерде. Мага 10 минут бериңиз ал жерде. Мен экинчи жолу добушка койбойм. Жок, берде анда мага мындай бир нормальный вакыт бериңиздер. 3 мүнөтүңүз бар, ошол жерден сүйлөй бербейсизби, Султанбай Абдрашидович? 5-чи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бүтүн Кыргызстан фракциясы Масалиев. Мен урматтуу төрага сизди сабырдуулукка чакырат элем. Орозо күнү бир азга ачуулукка берилбеш керек. Баарыбыз тең. Бир гана Султанбай Абдрашидович эмес, сизге да тиешелүү да. Анан сураныч.
Мен вакытты бердим, мен берип атам деген. Регламент боюнча бериш керек да, чыккан кишигечи. Бул милдетибиз баарыбыздыкы. Муну карыз кылбаш керек. Мен сунуш берет элем. Келгиле дагы бир жолу коюп, мыйзамда чек коюлган жок, канча жолу коюлуш керек. Аксакалга сөз берели. Тем более бул чегара боюнча айтпайт, башка нерсе айтса, чын эле бул ушул жашка жетип, фракциядан 2 киши куулаган кантет бул, 3 киши. Болбойт да андай нерсе. Прокурор башчы жетекчи болсо, мыйзамда жакшы түшүнөт. Себеп болуш керек. Эгерде кандай бир кылмышка ылайыктуу себеп болсо, фракциянын ичинде быкы-чыкы иш кылганда бул бир жөн. Ал эми өзүнүн пикирин айткан болгондо деле мен көңүл менен укканмын. Өз пикиримди айтып атам деп айттым. Болду деме. Мен сунушум Аксакалга бир сөз берели, сүйлөсүн бир жолу. Ошо бизден кетпейт да. Ал эми жанакы көйгөйлүү, мындай, көйгөйлүү эмес бир оорчун маселе боюнча айтпайм деген айтып атпайбы? А калган маселе биз талкуулап койсок, мен пикирим боюнча урматтуу кесиптештер бир колдоп коелучу, дош коюңузчу. Исхак Абсаматович, сиз менин атым атаган үчүн сизге жооп беришке туура келет. Кудайга шүгүр, сабырдуулук жагынан бизде Кудайга шүгүр аракетибиз чоң, сабырдуу эле болуп келатабыз. Мындан кийин да сабырдуулукту каалайбыз. Кудайдын пендедеги эң жакшы көргөн сыпаттарынын бири бул пендедеги сабырдуулук менен жөнөкөйлүк. Эми бардык маселе көпчүлүк добушу менен чечилип атат. Эми азыр мен кайра ушинтип сөз бере берсем, бул кийинкиге дагы прецедент болот. Ошон үчүн добуш көпчүлүк чечтиби, болду, баш ийиш керек көпчүлүккө. Анан сиздерге мен таң калам. Бул жерде сүйлөө, каалаган учурда чыгып сүйлөп атпайсыңар. Ким микрофонуңарды өчүрөт? Сөз сурап атасыңар, берип атабыз. Эгер бербесек айткыла. Мына яркий пример. Бүгүн мына Султан Абдрашидович 3-чү жолу сурап атат сөз. Мына 3-чү жолу берем азыр. Сүйлөңүз. 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, сиз мен дагы айтам, мен өз пикиримди эле айтам, чегаралар боюнча эч кандай башка жок. В отличие от многих, мен айтканымды кылам, мен сөзүмдө турам. Анан кийин бул нерсени өзүңөр эле мындай парламентти жаман көрдүрүп атасыңар да элге. Жөн эле сөз берип койсоңор болот да. Өзүңөр эле жаман көрдүрүп. Мени ровный жерде герой кылып атасыңар. Мага 3 минут жетишпейт. Ошого мен 10 минут сурап атамын. Понимаете? Жөн эле өзүңөр эле жаман көрүнүп атасыңар. Не себептен, эмнеден коркосуңар? Мен өзүм пикиримди айтып койсом эле бир бала болуп калабы? Бул уже какой-то мындай күлкүлүү боло баштап атат да. Анан мен бул вопросту обязательно 10 минутту чыгып, бунда болбосо кийинки жумада дагы 2 күн сурай беремин. Катары менен. Понимаете? Катары менен сурай беремин. Потому что бул менин укугум. Мен өзүмдүн укугумду корой албасам мен бердим эмне кылып отурамын? Элдин укугун мен кантип коргоймун? Понимаете? Ушул жерде бүт барыңарга тиешелүү. Мен азыр только депутаттын укугу жөнүндө эле сөз кылгым келет берди. Ар бириңерге тиешелүү. Силер өзүңөрдүн укугуңарды билип, өзүңөрдүн укугуңарды коргогонду үйрөнгүлө деп силерге айткым келет. Ар бириңерге тиешелүү. Эмнеден коркуп атасыңар? Эмнеден чочулап атасыңар, мен билбейм. Жөн эле өзүңөр жаман көрдүрүп атасыңар да. Жөн эле өзүңөр. Же мунун баардыгы атайын уюштурулганбы? Ашимова баш болуп. Онда ошондой келип атасың да. Өзүңөн өзүң эле келип атасың. Понимаете, ошондой жыйынтыкка, ошондой мажбурлап атасыңар, ошондой жыйынтык кылганга. Значит, уюштурулган да, заранее эле. Бардыңар биригип алып. Билбейм, бул эмне максат, эмнеге алып барат, эмнеден коркуп атасыңар, мен вообще түшүнбөймүн да. Урматтуу төрага, мен баары бир эме кылып, ар бир жумада чыга беремин. Все равно мен бересиңер мага сөздү. Рахмат, Султан Абдрашидович. Азыр бирөөдөн бирөө корко турган заман эмес, бирөөдөн бирөө корккон заман өткөн, бүттү. Эч кимден коркпойт. Бардыгыбыз бири-бирибизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Урматтоо менен сыйлоонун коркондукка алмаштыруу, адаштыруу бул туура эмес. Эгер сизге сөз берилбей калса эле парламент кыргыз элине жаман көрүлүп калса, бул башка сөз. Сиз терең адашасыз. Андыктан кайым айтышпайлы, урматтуу депутаттар, күн тартибине өтөйлү.